Суроом бар эле, ушул жерде келип отурган элдин көйгөйү ушул суроо болчу. 2010 жылдын 25 мартында кабыл алынган өкмөттүн 16 000 гектар Жетөгүз районунун берилсин деп токтом чыккан. Бирок ал токтоп калгандагы кийин 2011 жылдын октябрь айында кайра регистрация болуп, газетага чыгып, ушул жер берилсин деген да. Ушул боюнча элдин суроосу бар. Ушуга жооп берип койсоңуздар, кандайча берилип калды бул жерлер? Жанагы заповедник боюнча айтып атасыздарбы? Да. Бул концессионный площадь Кумтордун азыркы учурда 3 площади бар. Биринчи бул Кумтордун өзү негизги концессионный площади бар. Ошол жанагы жерде алтын казуу болуп аткан жерде. Анан эки чалгындоо лицензиясы бар. Бул Карасайский площадь менен Каиндинский площадь. Жанагы Сарычат Эрташский заповедник деген маселе. Ал маселе мындай болуп көтөрүлгөн. Биринчи ошол основной негизги площадьти берип атканда бул Сарычат Эрташский заповедниктин территориясы жок эле. Биринчи берилгенде Кумтордун негизги аянты берилген. Анан кийин өкмөттүн кийин чыккан Сарычат Эрташский заповедник деп ошол площадька ошол Кумтордун площадьын аянтындагы кошуп туруп токтом чыгып калган. Ооба. Анан кийин биз азыркы учурда мына Карасайский менен Каиндинский площадь боюнча бир аз ушул комиссия иштелип атат, иш жүргүзүп атат. Ошонун жыйынтыгы чыккы чейин бул эки лицензиялык соглашениясы азыр мөөнөтү токтогон. Биз азыр узатпай турабыз. Ушул комиссиянын жыйынтыгы аягына чыккы чейиндетип туруп, азыркы учурда алардын мөөнөтү токтоп, бирок аларга узартуу маселесин карай элекпиз. Ушул комиссиянын жыйынтыгы чыгыш керек деген боюнча биздин комиссия ошондой чечим кылган. Ушул азыр айтып атабыз, шашпай чечишибиз керек, ойлонушубуз керек. 260 тонна алтынды казып алып, Кыргызстанга 1,5 тонна алтынын берип атса, бул уурулукпу? Ушул уурулукту ана ачыкка чыгарыш керек. Муну билебиз, акциялардын ичинде мына Акаевдин дагы 7% акциясы бар деп элдин баары айтып жүрөт. Тиги Бакиевдер мынча алган деп айтылып жүрөт. Ушулардын баарын ачыкка чыгарып эле биз ушуну карап чыгалы деген эле сөз болуп атат да. Эгерде мен ойлоп атам, биз президенттердин баарын ушул Кумтордун акциялары менен багып атабыз да. Эгерде алардын акчалары чогулса, Сутайлинов окшоп өзүлөрү эле келмек кайра. Ачыгын айтканда мына ушул уурулукту токтотушубуз керек да. Ушул нерсени чечели деп отурсак, бүгүн мынакей айтып атабыз, 8ге чейин узарталы, 9га чейин. Бая күнү Кумтөргө барганда 3 күн жол жабылганда биз обещать эткенбиз, 20 күнү чечип беребиз ушул жерлерди депчи. Эми бир компания келип, Кыргыз мамлекетин алдап, болгон байлыгынын баарын тартып алып кетип атса, ушуну карап өзүбүз чечим кабыл алыш үчүн дагы бир 2-3 күн керек деп ойлонуп турабыз да. Кадимкидей эле политический чечим кабыл алып, премьер-министрибиз отурат, министрлерибиз отурат, депутаттар 10 секунд. Бүгүн чечпегенде качан чечилет бул? Ана жана айтылып кетти, биз мынтип чече албайбыз, мындай болуп атат. Буга чейин чечилген эмес 20 жыл. 20 жылдан бери чечилбесе, биз анда азыр чечпесек, бул жерге бүгүн айткыла, тарагыла дагы муну чече албайбыз. Бул жерде отурбай эле койгула дагы башка чечип алгыла деп. Рахмат.